Заманың бөрі болсо бөрі бол, түлкү болсо түлкү бол деген сөз бекер айтылбаптыр деп ойлоп калдым. Азыркы учурда адамдар сенин кийимиңе, жашаган үйүңө бир сөз менен айтканда сенин мамилең эмес, материалдык жагдайыңа жараша мамиле кылып калгандардын заманы болуп калыптыр азыр. Кечээ күнү олтуруп ошол нерсени түшүндүм. Мен деле оозун ачса жүрөгү өрүнгөн адамдардан эмесмин, бирок эми мындан кийин какой привет, такой ответ кылам. Учурда жолдошум шаарда иштеп жатат. Ал эми үйдө балам, кызым жана мен үчөөбүз өз тиричилигибизди кылып жатабыз. Мен байдын кызы эмесмин же байдын келини эмесмин. Биз өзүбүзчө бөлүнүп кеткен үй бүлөбүз. Азыркы учурда ар ким өзүнүн көмөчүнө күл тартат. Бирөөнүн колун карап масыл болгум келбейт. Өз арабызды өзүбүз түртүп келе жатабыз. Мамиле куруп сүйлөшүп эле жүргөн адамдарың башка адамдарга салыштырып сени бөлүп койгон эле жаман экен. Буюрса алар жеткен даражага мен дагы жетем. Негизи айтайын дегеним ошончолук эле адамдын статусуна жараша мамиле болуп жаткан болсо, анда мен дагы ошол даражага жетем буюрса. Мен дагы үйдө жөн отурбастан жолдошума жардам бергим келет, бирок азыркы учурда колумду бир нерсе кармап турат. Бирөөлөр үчүн 50 000 сом аз акчадыр, көп акчадыр. Дал ошол сумма болгондо мен кылар ишимди баштап кетет элем буюрса. А мен сиздерден колдоо күтөм. 50 000 катталуучуга жетейин. Ал эми жолдошум мага 50 000 сомго холодильник алып берем деп сөз берген. Ал мага чоң мотивация болду. Сиздердин колдооңуздар дагы мага чоң мотивация болот. Ушул видеомду жакындарыңыздарга бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен болгон Шахзада Кукинг.